Аптадагы 7 күндүн мүнөздөрү. Кыргыз сарисепчилигинде 7 күндү бир убакыт бирдиги катары кароо менен кошо, анын ар бир күнүнүн мүнөзүн өз жашоосунда ырымдап, күн таандоо салт калыпташтырган. Бул жөнүндө Эмекин сарисепчиси Касымбек Сейдакматов мындай баянды келтирет. Кыргыздар шаршемби күндү кара шаршемби дешип, аны оор күн деп билишинде чыгыш элдеринде тараган жогоркудай түшүнүктөрдүн жүлдөрү сакталып калган. Шаршемби Меркурийдин колдогон күнү экени маалым болгон эле. Ошол күндү колдогон планетанын өзү Кытай, Чавшан, Корей, Жапон элдеринде кара түстүү болуп таанылат. Кыргыз эли да Меркурийди кара түстүү деп билип, ал колдогон күндү кара шаршемби деп атаганы да даана көрүнөт. Кытай, Корей, Жапон элдеринде Юпитер жыгач, көк, жашыл, Марс от, кызыл, Сатурн топурак, сары, Чолпон металл, ак, Меркурий суу, кара менен сыпатталат. Кыргыз тилинде кара суу делип, кышында тоңбогон жер алдынан чыккан суу аталат. Ошону менен бирге кайгысы жок кара сууга семирет деген макалда демейдеги түссүз суу кара түстүү сыяктуу болуп айтылат. Мындагы кара суу дегенибиз суунун өңүнүн каралыгынан эмес, анын символдоштурган маанисине байланыштуу Меркурий планетасынын өнүгүүнө байланыштуу айтылып жатат. Кыргыздарда биринчи күндү дүйнө бүткөн күн деп карап, кандай иш болсо да 7 күндүн биринчи күнүн иш баштар күн катары көрөт. Экинчи күндү демейдеги жай баракат күн эсебинде көрөт да, бул күндөрү той, азем өткөрүү, сапар тартуу сыяктуу жакшылыктуу иштерге ылайык деп карайт. Ал үчүнчү күндү оор күн, эмчилик күнү катары карап, бул күнү сапарга аттануу, той жасоо иштерин иштебейт. Төртүнчү күн жай баракат күн жакшылыктуу иштерди жасоого ылайык деп карайт. Бешинчи күндү эмчилик күнү жана суу ылдый көчпөй турган күн катары эсептейт. Алтынчы күндү жакшылыктуу, ар кандай жаңы иштерди баштоочу күн катары карайт. Ал жетинчи күндү эс алуу күнү деп карайт. Кыргызда так күндөрү оор күндөр, жуп күндөрдү жай баракат күндөр деген түшүнүккө турмуштарын орундаштырат. Күн, түн сарисепчилиги.